Ош шаарындагы 100 миңдеген калкты эт менен камсыз кылган мал союучу жайлардын биз азыр биринде турабыз. Бул жерде санитардык талаптарга толук жооп берет десек болбойт. Анткени бул жердеги малдан чыккан атайын чыгынды эттердин жерде жатканын көрүүгө болот. Мал союучу жайга баш баксаң, жерде жаткан малдын ичеги карындары жана андан башка эттердин жерде жатканын көрүүгө болот. Ош шаарынын ичинде ушул сыяктуу мал союучу жайдан жетөө бар. Бирок санитардык талаптарга толук жооп берет дегенге болбойт. Фитосанитария кызматкерлери мал союучу жайлар адам жашаган аймактан 1000 метр алыстыкта жайгашуусу негизги талаптардан дейт. Бирок андай талап толук аткарылган эмес. Андан башка ар бир союлуучу жандыкты атайын адистер көзөмөлдөп, андан соң союлууга уруксат бериши керек экен. Деген менен бүгүнкү иш алып барып жаткан мал дарыгерлери болгону малдын карегин гана карап коюшат. Предварительный осмотр дейт. Мага келген малды мен көзүнөн билем. Мен да көп иштедим эке. Аны чыккандан неден билем. Канын карап туруп болду. Аны лабораторияга жөнөтөм. Келген малды биринчи идентификациялап номер табылган биркасы менен жана справкаларын көрөбүз. Ал малга биз градусниктти коюп, союуга ошол кагаздар бар жогу даяр болсо, биз союуга уруксат беребиз. Ал эми бул жаран алай мал союучу жайдын ээси алгач биздин чыгармачыл топко бир топ каршылыктарды көрсөттү. Ал тургай кол телефонго тартып коркутууга да жетишти. Бизди талапка жооп берген гана таза жайларды тартууну да буйруп көрдү. Тазалык боюнча мана дезомат бар, десковрик бар, системный дезинфекция кылып турабыз, акттарыбыз бар. Анан ташкары мал келгенде текширип, агар подозрение бола турган болсо, изоляторлорубуз бар. Специальный малды көрө турган станоктарыбыз бар. Ошолардын баарын жасаганбыз. Суу проблема жок бу жерде, канализация проблемасы жок. Бир эле алай мал союучу жай талапка жооп бербейт дегенге болбойт. Мындан башка 6 мал союучу жайларда ушул көрүнүштө. Бирок аталган жайлардын ээлери тазалыкты сактап жатабыз дешүүдө. Евросоюздун талабына ылайык шарттар сакталбаса дагы биз ошо шартка ылайыкташтырып колубуздан келген эмелерди көрүп атабыз. Евросоюздун талабына жооп бере турган убойный салууга биздин каражатыбыз жок. Бирок эми ошого элди таза эт менен камсыз кылууга биз да аракет кылып атабыз колубуздан келишинче. Кен менен фитосанитария кызматкеринин жетекчиси бардык мал союучу жайлар талапка жооп бербейт дегенин тастыктайт. Бул убакка чейин бир канча жолу көзөмөлдөө иштери жүргүзүшүп, атайын айып пулдарды да салган. Жаңы курулуп жаткан мал союучу жай ишке кирсе, баары жабыларын убадалады. Мына азыркы күндө биздин Кыргызстандын көп жерлеринде Евросоюздун талабына ылайыктуу мал союучу жайлар сайылып атат. Мына кече жакында эле Жалал Абад областында бир убойный пункт ачылышы болду. Ошондой убойный мал союучу жайлар мына Ош областына, Ош шаарына дагы уже курула баштады. Азыр эски эт комбинатындагы мал союучу жай кайра калыбына келтирилип, кете 70% бүтүп калды. Ошондон ошо мал союучу жайлар бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө биз бул мал союучу жайлардын баарын жабабыз. Ошентип Ош шаарында 7 мал союучу жай кызмат көрсөтүүдө. Бул убакка чейин кала бийлиги тарабынан заманбап мал союучу жай курулары айтылган болсо, бирок ал качан өз ишин баштайт, ал жагы азырынча караңгы. Даткашапдан Бекзат Турдубеков, Нур Ньюс.